Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы TikTok қолданушылар, ушул видеоға болушунча лайктан басып таркатыңыздар, ошол инсандарга барып жетсин. Кайсы инсандар? Ал инсандар мына биздин хиджаб кийип алган кыргыз кыздарыбыз менен батыл ойногон мына өзбек жигиттери, казак жигиттерге, ошондой эле кыргыз жигиттерге арналат да. Эгер ушул видеомду көрүп турсаңар, ошо жигиттер оң кулагыңар менен да, соң кулагыңар менен да угуп алгыла айтып коеюн. Бул хиджаб жөнөкөй нерсе эмес. Бул сени менен бизди жараткан Аллах субхана ва тааланын өкүмү бул хиджаб. Аллах субхана ва тааланын кадыр барга кана улук болсо, бул Аллахтын өкүмү да ошондой улук турат. Хиджаб кийген кыздар, эмне үчүн мынчалык хиджабты коркулдуңар бүгүнкү күндө? Бир тиын кылып бүтмөй болдуңар, бир тиын кылып бүтпөй болдуңар, бул хиджабтын кадыры кетти. Бир эле сен эмес хиджаб кийген. Бир эле ошол сен эмес, ошол ата бабаң тааныбаган эркектер менен ыржыртаңдап, ойноп, ошондуп бир кичине бир жан кыйналбай турган, бели оорубагай турган, акча таап, Аллахтын өкүмү шылдың болсо бола берсин, мына жолук шылдың бола берсе бола берсин, бунун кадыр кетсе кете берсин, жери менен бир болсо бола берсин, мен арам акча табайын, маймылга окшоп секирикте олтурганыңар, бул Аллахтын астында канча жиркеничтүү экенин билесиңерби? Бүгүндөн баштап ошол нерсеңерди токтоткула. Антип Аллахтын өкүмү шылдың кылбагыла. Силер дагы ошо казак жигиттери, ошол өзбек жигиттери, кыргыз жигиттери бири-бирибизди тыялы. Эртең Аллах субхана ва таалага ишибиз түшөт акыр. Эртең 2 метр жерге өлүп барсак, ошо бактылуу кылуучу Аллах, дозок кылуучу да Аллах, бейиш кылуучу да Аллах. Алып барып туруп шампундап, алып барып милалап, жууп туруп барып көмүп койсо да Аллаган кызыкчылыгы жок. Эртең Аллахны ыраазы кылып өтпөсөң. Эмне үчүн мынчалык Аллахны наразы кыласыңар силер? Алла разы бола турган ишти кылбай, эртең Аллахтын алдыга кайсы бети менен барасыңар силер? Кайсы жүзү менен барасыңар силер? Ушунчалык бүгүнкү күндө мусулмандар ушунчалык кор болдукпу? Ушунчалык мусулманды коркулабы? Бүгүнкү күндө ошол хиджаб кийип алган кыздар Алладан коркула, ана хиджабты Алла үчүн кийгиле силер, Алладан коркуп кийгиле. Бир эле силер эмес хиджаб кийип маймылга окшоп секирикте акча тапкандар. 2 роза жөнөтүп коюңуздар, Бакырака колдоп коюңуз, Шерзатага колдоп коюңуз, Бекзотага колдоп коюңуз дегендер. Ошо Аллахтын сүйүрматтан да силер ошол жолго турабы? Ошо роза жолго турабы? Ошо жол шылдың кылып, хиджаб шылдың кылып, жүзүңөргө маймылдардын сүрөтүн тартып отурасыңар, жазып алып. Ушундай эжелер бар, карындаштар бар, түндөзү туруп, түнү менен тахажжуд окуп ыйлап чыгат, Аллага дуа кылып. Канчалаган таква эжелерге, канчалаган таква кыздардын кадыр барыкын бир тиын кылып бүттүңөр. Эртең Аллах субхана ва тааланын алдында жооп бересиңер. Эртең хиджабка бир зыян тийип калса силерге башыңар менен жооп бересиңер Аллах субхана. Кайсы жүзү менен барасың? Чыныгы сен өзү мусулмансыңбы? Ойлобойсуңбу, мен чыныгы мусулманмынбы?